Күлкүгө толгон жүздөр, билимге болгон даярдыктар жана майрамдык маанай менен мектепке бет алган окуучулар. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында билим күнү белгиленип, ар бир мектеп окуучулар үчүн эшигин ачты. Анда салтка айланган салтанаттуу иш-чаралар өтүп, жаңы окуу жылы башталды. Мектеп босогосун алгач ирет аттап, өзгөчө толкундануу менен 1-класска кабыл алынган окуучулар бүгүнкү күндүн каармандары. Алардын билим алуусу дүйнө таанымынын кеңдиги, өлкөнүн келечеги катары сыпатталат. Мындан улам билим уясына аттанган окуучулар майрамдык маанай менен бөлүшүп, окуу жылын ийгиликтүү өткөрүүгө белсеништи. Мен Садыкана Фамир. Мен мектепти жакшы көрөм. 5 алып келем. Экини албайм. Мен 2-В класс болдум. Башка айылдан кечип келдим. Башка школ 5 окуйм, жакшы окуйм. Жакшы көрөм. Жакшы окуйм. Менин атым Адеми, фамилиям Талайбекова. Менде бар эле сабактар жагат. 2-класска көчтүм. Быйыл өлкө боюнча 160 миңден ашуун бала 1-класстын босогосун аттады. Аларды коштоп ата-энелери, чоң аталары, ал тургай алыскы туугандары да келишкен. Балдарынан өтүп, өздөрү толкунданган ата-энелер жалпы мугалимдердин эбегейсиз эмгеги үчүн, өсүп келе жаткан муундарды тарбиялоодо алардын ролу чоң болгону үчүн ыраазычылык билдирип, тилектерин айтып жатышты. Менин балам 1-класска келип атат. Мукамбетов Нурадил. Биз абдан сүйүнүп атабыз, анткени бул мектеп башталгандан бери азыр кадимкидей жакшы мектептердин катарына кошулуп калды. Ушу балдар кайсы жерде кандай шартта окубасын, ошолор эң жакшы билим алып, жакшы шартта окуп, келечектери кең болуп, Кыргыздын мыкты уул кыздарын тарбияланып чыгышына тилектешпиз. Ар бир мектепте окуучулардын жетишерлик деңгээлде билим алуусуна өзгөчө көңүл бурулуусу абзел. Мындан улам бүгүнкү билим күнүн утурлай Көк Жар конушунда орун алган 88 мектеп Жапония тарабынан заманбап компьютердик каражаттар менен камсыз болуп, билим алууга дагы да жакшы шарттар түзүлдү. Салтанаттуу линейка өттү, билим майрамына арналган. Ал линейкада бизге посол, Япониянын посолу өзү лично катышып кетти. Алар болсо биздин мектепке 11 компьютер подарок. 11 подарок компьютер берип кетти, компьютерный класс ачып берди. И өзү дагы мектепти кыдырып, карап, дагы биздин мектеп менен сотрудничать этем деп сөз берип кетти. Жаңы окуу жылында өлкөнүн билим деңгээлин жогорулатууга министрлик тараптан бир катар алгылыктуу иштер, башка өлкөлөр менен эки тараптуу кызматташуулар болуп, окуу сапатын жакшыртууга иштер аткарылат. Билим берүү министрлиги берген маалыматка ылайык, өлкөдөгү бардык мектептерде заманбап талаптарга жооп берген компьютердик класстар ачылат. 460 мектеп республика боюнча ушундай эле компьютердик класстар ачылат. Ошо ЮНИСЕФ тарабынан, посольство тарабынан окуучуларга санарип тештирүүгө, мугалимдерге санарип көндүмдөрдү калыптандырууга жакшы көңүл бурулуп атат. Жалпысынан майрамдык иш-чара куттуктоолор жана чакан концерттик программалар менен коштолду. Андан соң коңгуроо кагылып, класстык сааттар башталды. Эми эртеңден баштап окуучулар кадимки тартипте окуу процесстерин улантат. Белгилей кетсек, жалпы республика боюнча 2333 билим берүү мекемелери бар. Бегимай Талантова, Вячеслав Кравченко, 5-канал.